17 июнь 2023 арал айлы өкмөтүнө келдим. Азыр ошол айлы өкмөт менен депутаттардын ортосунда бүгүн отчет бар экен, анан наразычылыктар бар экен. Бул жерде айлы өкмөт анан депутаттар эмне иштерди жасашты? Мисалга депутаттар эмне иштерди кылышты? Депутаттарды эмне ишканын вообще билбейм мен, ачык нерсе. Вообще бир биз керек нерсе кылбайт да. Айлы өкмөт аракет кылып атат. Эмне иштерди кылды айлы өкмөт? Айлы өкмөт көп нерсе мыналар эми заводду кылып ташып чырайлуу кылып, нелерди бүт тазалады. Элдерге келе жардам берип атат. Экономикасыначы? Экономика вообще сонун болот атат. Эмнелерди жасады? Мисалы техникаларга аралашып арзанлы берет. Удобрениялар жардам берип атат ареге дыхандарга. Айыл чарба багытында. Айыл чарба. Бул айлы өкмөттө эмне багыт менен иштешет көбүнчө? Көбүнчө айыл чарба? Пияз, жүгөрү, пахта. Суу маселеси кандай болду? Суу маселеси жакшы. Пока hiç проблема жок. Өтө сонун маселеси. Молодец маларга сонун. Сиз эмне иш кыласыз бул жерде? Мен начальник канал. Канал? Суу жеткизесиз. Аларга молодец. Жалап чак белдин? Жок. Эми бир канал сууну алып келсең элге жакпайсың да. Сууну берсең сүйүнүп кетет. Бербей койсоң анан сөгүнүп кетет. Жакшы. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл жакшы да суу. Суу жакшыбы? Былтыр ушул маалда эл скважинаны ачканда, быйыл пока скважина ачыла турган ой деле жок. Эл главный вактынан налогун төлөп эле турса, баары жакшы болот. Основном ошо салыктан, арендадан экен да бул жерде. Айылда биздин айылда салыкты общий суу налогун топтоп эсептесең полный жерге 2 миллион ашык налог топтолсойт да суу налог. Жылына мен айтып атышат 600-700 миң акча топтолот депчи. Өтө көп карыз төкпөгөндөр өтө көп экен. Азыр чекерден эми алып атабыз үйлөрүнө барып түшүндүрүп иштерген болбосо через сот кылабыз да, башка айла жок. Хорошо. Сиз кандай милдет аткарасыз бул жакта? Жөн эле. Айлы өкмөт тарабынан кандай иштер болуп атат? Депутаттар тарабынан? Айлы өкмөттөн жактан кудайга шүгүр жакшы иштер болуп атат. Мына амбулаторияны үстүн жапты, мектепти үстүн жаап беришти. Келгенде канча болду айлы өкмөттүн? Айлы өкмөт 2-нчи жылдамы? Депутаттарчы эмне иш кылышты? Эми депутаттардан азыр эчтеке билинбейт калады кыймылдаган. Мына өкмөт кылдырды мынакей. Ошо иштерди кылдырды берип да тебелени жакшы. Жакшы. Мурдагы айлы өкмөттөр караган эмес экен да? Мурдагы айлы өкмөт караган эмес экен да? Мурункуда болгон эмес эле. Нурбек келгенде. Мындай айыл чарба багытында, экономика багытында эмне иштерди жасап атат? Мына азыр мына неместер тартып келип пияз боюнча. Жер даяр, айттым го, жер даяр. Элди уюштуруп койду, азыр жакшы иштер. Пияз боюнча эмне кылды? Пияз боюнча да ушул баштап элди чогултуп, бириктирип берди. Мынакей кооператив кылдыбы кандай? Кооператив түзгөн, аралелин арасында. Жакшы, кудайга шүгүр. Жакшы эле болуп атат. Элдин немеси көтөрүлдү. Азот канча болуп калды? Килограмм азот арзандатып бердиби? Мочевина селитра. Мочевиналар 38ден түштү. Атар башында кыймат болгон. 47ге чейин чийтетпеди. Булар 41ден апкез таркап беришкен арзан кылып ошо малды кыймат мал. Былтырдагы арзан алып кетирген. Элде жеңил. Жакшы, булар жакшы уюштурду. Элдин алып пияз эккендердин көбүнүкүлө немеси ачты да. Уража жаңы уражалар тартып келди уруктарды. Эрте сатышып жакшы доход алышты. Элдин наразычылык. Канча гектар жер бар бул жакта? Общийби? Общий билбедим. Айыл өкмөтү боюнча. Пияз боюнча 500ге барып калды. Бир адамга канча сотиктен берилген? 30дан. 30дан. Сакалды 35тен экен, Сакал аларкын билем, алар көбүрөөк болуш керек. Бизде ушундай. Болду, рахмат. Кал. Эми айыл өкмөт эмне иш кылды, депутаттар эмне иш кылды, айтып бере аласызбы? Эжимет берилбейт. Эжимет берилбейт. Эжелер кандайсыңар? Жаксыңарбы? Жакшы. Бир эки суроолорум бар эле. Мына айыл өкмөт менен депутаттардын иши боюнча. Депутаттар эмне иш кылды ушуга чейин? Канча жыл болду шайланганына? 2 жыл болуп калды. Эмне иштерди жасашты депутаттар? Биз депутаттар эмне иш кылып аткан? Билинбейби? Билинбейт, иш кылган деле. Бизде иш кылган жок. Исламбай сайлаганбыз. Алардын милдети ким аткарып атат анан депутаттардын?
Bilmez bizge Bahtыкül жардам берип атат. Ana bala жардам берип атат. Кайсыл бала? Ana sumga ko'targan bola bilan Bahtыкül bizge Ha, qachon muna. Bahtыкül jardam berip atат. Aha. Svetlarimizni tushirib berdi, stalbalarimizni tushirib berdi, svetlarimizni tortib. Bular депутатпы кандай? Nimaga punkga qo'shu yerda. Terimishka ayılında Депутат Aysulu emasmi? degen var, alam jardam berip atат. Deputat mı Bahtыкül? Başkasını görgen jokpuz. Aysulu. Aysulu yerdan beryapti. Jardamçı. Айыл өкмөтү не иш кылды? Aylı hükümet жақсы işlerdi kılıp atat. O'shalarga jardam berip atat, mana onu qil deyapti, o'sha ikkalasi qilib atat. To'lambi ham bir marta yordam berdi. Сиздин айылыңызга эмне жасап берди дедиңиz жана? Shu bizlarmi? Stalba qo'yib berdi. Qo'yib, svet o'rnatib Svet o'rnatib tortib berdi svetlarni. Kim? Jangichiklar. Baxtigul bilan ana o atim Ислам. Бала дайы? Marpay. Марпа. Shu ikkalasi bizga qattiq jardam berdi. Айыл өкмөтчү? Aylı hükümet o'shalarga aytdi, o'shalar borib jardam berdi. Erkin aka yana ayıl boshchisi ham bizning kontrolindagi. Эмне иштер жасадыңыз бул жерде? Азыр бул эжелердин жумуштары боюнча бул жактарга 32 столба коюлган. Былтыр демирчилер тарабынан келген ал 32 столба. Ошону кайра эле өзүбүз улатып бердик. Жана чайник тарап. Өзүңүз ким болуп иштейсиз бул жакта? Мен өзүм жергиликтүү кеңештин депутаты элем. Анан мандатымды тапшырдым 1 жылдан кийин. Эле атуу катары. Жардам берип атасыз. Жардам берип атам. Буга чейин эмне иштерди кылдыңыз эле? Анан кандай иштер кылдыңыз азыр? Буга чейин жогорку аралда жанагы суу мунарасын койдук. Жана скважина ара күндө бузула бергенден суу мунарасын койдурдук. Анан ошо көчөдө бир кичинекей көчөлөр бар, калта көчө деп коет. Ошо жактарга таза суу боюнча трубаларды орнотконбуз. Крандан суу чыгып калды ал жактан. Андан кийин тиги демирчилер тарабынан жогорку аралдын 7 саатына мебелдерин толтуруп бердик. Анан бул жакта номер 6 мектеп бар. 90 парта стол компьютерлер менен камсыздап бердик. Бул инвестиция мына айыл өкмөттөн 1 сом акча коротулбай сырттан демирчилер тарабынан келген инвестиция болуп эсептелинет. Мурунку созувда төрагалык милдетин аткарганмын. Анан бир 10 чакты депутаттар менен биргеликте иштегенбиз. Анан Абдыкадыров Асылбек мен анан Токтосунов Мирлан деген. Депутаттыктан эмне себептен чыгып кеттиңиз? Эми карасам, депутаттыктан чыккан себебим адам өзүнүн деңгээлиндеги адамдар менен бирге бир команда болуп иштесе анан ишке кетет экен да. Иштебей койду депутаттар коллективно. Эми жанагы бир мурунку созуктагы депутаттар аябай күчтүү команда болгон экенбиз. Бир жылы жанагы стадионду курдук, бир жылы вет сервис курдук, бир жылы мына ДКны ремонттогонбуз өнүктүрүү фонд тарабынан. Тиги стадионубуз мини стадион ал Арис долбоору тарабынан келген. Азыркы депутаттар менен кандай? Булар эмне иштебей? Азыркы депутаттар интрига менен эле алектенет да. Тиги айыл өкмөт жасап аткан ишти деле тоскоолдук жаратат. Мына мисалы номер 6 мектептин үстүнүн чатырын жабуу боюнча тиги айыл өкмөт башчысы Нурбек Өмүрзаков Жалал Абад өнүктүрүү фонддон документтерин даярдап атайын. Мектептин үстүн жаптыртуу боюнча сессия колго салса, депутаттар колго салбай, сыртка чыгып кетип, аябай ызы чуу менен кайрадан колго салдырып. Садик жөнүндө угуп калдым, 65 орунду. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Сайда дагы тиги жогорку кеңеш депутаты СДК Бактыбек Үсеновичтин эл менен жолугушуусу менен атайын жолугушуу уюштурганбыз, министрлер менен келген ал киши дагы. Анан ошол жерде коомдук угуу болгон. Четексай элине 65 орунду бала бакчаны арабтар аркылуу курдуртам дегенде, ошол Четексайдын депутаттары жана коомдук жыйын болгон. Акимчилик тарабынан келген. Ошолордун астында 65 орунду бала бакча бизге керек эмес. Биз 100 орунду бала бакча курабыз деп отказ кылышты. Алар эми өзүнүн шартына карап айтат да. Ошондо отказ кылып коюптур да? Отказ кылып коюшту. Причинасы жок. Причинасы эми көрөлүчү кана 100 орунду кыла алабы экен ошо депутаттар. Ошо Четексай ошондо эле жасап кое бербей беле. Бекер келип аткан нерсе экен да. Ооба да. Арабтар аркылуу курулат турган нерсеге жана мындайча айтканда, жана жасалып аткан иштерге тоскоолдук жараткан депутаттар. Мен азыр депутаттар көрбөй турам да. Бир депутат жүрөт. Ал дагы азыр бош эмес экен. Депутаттарга 10 күн мурун кайрылуу жасаганбыз биз. Тиги төрага менен айыл өкмөт башчыга эл менен депутаттардын жолугушун камсыздап бергиле деп. Анан кайсы бир депутат укпадым деп туруп, алардын группасы бар атайын. Группага коюлган. Катта берилген. Кат берилген. Келбей атышат азыр. Кайсы бир себептер менен келбейбиз деп коюшуптур. Биз даяр эмеспиз, эми даяр
буга даяр деле кереги жок. Эми депутаттар иш жасаса эгерде келет болчу. Жүзү жарык болсо келет болчу. Биз мына жумуш жасап бердик деп элге отчет берет болчу. Же жок дегенде келип, жок дегенде келип, келечекте мындай долбоорубуз бар дей турган жерде болчу. Жок, келген жок. Бул элди сыйлабастыгы, же иш жасабагандыгы ушу. Депутаттардын арасынан жакшы иш жасаган депутаттар бар. Мурунку соцто дагы депутат болгон Шадыханов Мирлан деген жигит бар. Бюджет комиссиясынын төрагасы. Аябай күчтүү депутат. Кудайаров Нурбек деген бар. Ал деле аябай активдүү депутат. Анан Жипромдон Эрнис деген жигит бар. Черемушкадан Айсулуу деген депутат бар. Депутаттардан деле жакшы иштеген депутаттар бар, бирок азчылык бар. Эми долбоор тартайын десе команда күчтүү эмес. Артка тартып турушат экен да. Ооба. Мисалы мен өзүм көчөмө, Башин көчөмө атайын асфальт жасаткам. Айыл жерине 3,5 миллионго жакын инвестиция тартып келип сырттан. Анан биздин депутаттык мөөнөтүбүз аяктарда депутаттарга колго салдыртып 600 метрге атайын долбоор жасатканбыз. Колго салып берген мурунку депутаттар. Ошону жасап койдум, асфальт биздин көчө Башин деген көчөгө жасадык. Башин деген киши ал СССРдин 50 жылдык атындагы Арал айынын директору болчу. Илгери СССРдин 50 жылдыгы деп аталат эле. Ал киши ошо Арал айын түттөгөн. Ана маданият үйүндө ошо Башин, биздин үйлөр дарыгерлер тобундагы Башин курган, көп үйлөр жасаган, мектеп, лицейлерди ошо киши жасаган. Ошо кишинин урматына мен атайын бир көчөнү асфальттатып, анан жылына 600 метрден асфальт болсун деп чечим чыгарганбыз да. Анан мен ошо асфальт жасатып туруп депутаттык мандат тапшырып чыгып кеттим. Азырга чейин ошо асфальт боюнча ошо депутаттар арызданат. Ал эмне каражат өкмөттүн чөнтөгүнө кеткенби? Каражатты өкмөттөн, ооба. Эми жылына 600 метрден асфальт болуш керек эле. Мурунку депутаттардын чечими боюнча. Айыл өкмөт мен айтып атпаймынбы, сырттан ага чейин 4 жыл аралыгында 3,5 миллион демирчилер аркылуу инвестиция тартып келип, мөөнөтүбүз аяктарда ошо ишти депутаттар колго салдырып чыгып кеткенбиз да. Анан эми азыркы депутаттар эмне себептен ал асфальтты жазып атышат? Тиги прокуратурага жазып атышат, акимчиликке жазып атышат. Причинасы жок. Эми ал мыйзамдуу түрдө жасалган да. Анда эч кандай эме жок. Анан көрүп койсок болот экен, асфальтты. Хорошо, көрүп коебуз. Силерде кандай сөздөр бар? Кандай суроо талаптар? Муктаждыктар, суроо талаптар. Депутаттар жөнүндө айтылбай, айыл өкмөт жөнүндө айтып бергиле. Депутаттарды билбейм, эмне кимиси кандай эмне кылып атышканын Белгисиз. биз белгисиз. Биз деле канча собранияга деле чыгып. Айыл өкмөтчү, анан булар кандай иштер жасап атышат? Өкмөт эми оңдошто баштады го. Азыр мына жигиттен сурайлычы. Ислам деген жигитибиз экен. Рустамбы? Рустам, Жо, мына айылда жасалып аткан иштер жөнүндө бир аз айтып берсеңер. Силер мындай жөн эле жарандык активисттер экенсиңер. Ошол боюнча айтып берсеңер. Эми айылда бизде ушул бактык эже азыр светтерди салбаларды коюп, свет коюп, трансформаторларды коюп, шунун аркасынан могу жүгүрүп жүрүп жардам берип ушундай кылып атабыз. Сууларды чыгарып атат скважиналерди. Шуңа чоң рахмат. Канча скважина чыгардыңар? Скважина көп эле чыкты бизден. Скважина көп чыкты да биздин агалдан быйылкы жылда туурабы? 7-8 скважина чыкты ошо. Ушундай чыкты да. Эмне өзүңөрдүн кандай элден акча чогулуп чыгардыңар же кандай? Өзүбүздөн да элдик салымда болду. Элдик салым эми азыр бизге мисалы элдик скважина чыгардык жооптун. Элдик салымда болду, өзүк салым миссия болду. Айыл өкмөт тарабынанчы? Айыл өкмөт тарабынан жардам. Айыл өкмөт тарабынан канча каражат жумшалды, анан эл тарабынан? Айыл өкмөт тарабынан азыр бизге ошо трансформатор жардам болду. Трансформатор? Элдик салым 23 миң, 30 миң жардам болду. Анан калганын? Калганын өзүбүз. Силер өзүңөр, Мен ушул көчөдө жашайм, ушул көчө азыр мына заводдун артынан скважина биздин айылда эң чоң скважина да, канал ошол. Таза суу менен. Анан барып көрөбүз да. Ошол эң чоң скважина үчүн элдер 2,5 ай суу турупты. Пайдыгер кароо. Канча элге жеткиздиңер ошондо сууду? Азыр контакт 90 үйдөн ачты да. Счетчик менен? Жок. Жөн эле чыгабы? Счетчик бар эми. Жок, ар бир үйдө счетчик жокпу? Анда кандай көзөмөлдөйсүңөр суунун расходун? Бизде эми азыр Чөчүк боюнча. Канча жаса, ошонун акчасын Элге бөлүнөбү, чачылабы? чачылбайт. Мисалы үчүн 2 саатына 150 сом жазган болсо, бир эле адам берип коет да, семья. Кийин
daha bir 2 saatin daha bir semya berip koydu. Ары bir үйгө шөчүк коюп койушуңар керек экен негизи. Шөчүк деле ал арзан 700 сом керек турат. Alып koyuş için. Uzalçada bir 30 үйдөн чыккан экен. 30 элден чыккан экен. Азыр эми насостор алмашып бар жок чыгандан кийин азыр оны келгенде көрөмүз заправканы үстүнөн бери чыгып калды. Ар бир үйдөн абонент көбөйдү. Эми азыр ошону дагы кичине чаласы калды, ошону бүтүрүп туруп анан Өзүңөр эмне менен айлык болосуңар? Чем занимаетесь? А? Жеке ишкер. Айыл чарба, дыйкан чарба. Силер кандай иш? Ошолар айыл чарба. Айыл чарба. Жеке ишкерде. Пияз эгесиңер. Piyaz, pak. Кооператив түзүлдү дейт го силерде азыр, Эми түзүлөт. Эми түзүлөт? Канча гектар жерге? Билбедик эми азыр муну күзгү немеде чечилет да эмнеде чечилип ошондо алиги деканчага кылабыз да. Ошону кылсаң жакшы болот. Жана скважина менен талаа сугарылат да. Сонун бирок эмеси түшүп кетпей атабы? Бишкекте скважиналар 20 метрге чейин түшүп кетиптир, ошон үчүн Бишкекке суу жетпей калды деп. Каналдын суусу жокпу? Каналдын суусу бар бизде. Ал жетпейби? Основной суу август, сентябрь айында пияз эккендерге. А так бизде только каналдын суусун ичебиз биз. Кайсы жерден келет силерге? Бизге муну Караөңкүрдөн. Караөңкүр, Ошондон келет. Талаш болуп атабы суулар? Суу талаш эмес, суу. Эмне себептен скважинаны иштелип атат анда? Август маалында уже пияз эгин башталганда адамдардын пахтасына коюп аткан маалда пияз болсо, пияз эми бир жолу суу менен чыкпайт да. 3-4 жолу суу менен чыгат пияз. Биз ушул боюнча суу боюнча бир да сунуш айтып кетейин. Азыр бизде Моголго кирген жерде Кеңеш айыл өкмөтүндө 3 турба бар да. 3 турба ичет ошол жерден. Ошону биз суунун остун начальниктер сулап берет элек, аларга отдельный ворота коюп берсе, ошо Кеңеш айыл анан аралга келген жерден көбүрөөк суу келип калат да. Элди көбүрөөк суу менен камсыз кылып калат. Август айында Могол коргон жери эми алардын дыйканчылык астында шал менен да. Аралдыкы пияз менен. Пахтага керек эмес. Августтан кийин уже суу керек эмес болуп калат. Ошону бир Кеңеш айыл өкмөтүнөн чыкканда 3 турбада ошол жерге дагы бир 250 литр суу кирип кетип калат да. Ошодон суу такыс болуп калат бизде. Ошону караштырып аларга отдельный ворота коюп берип, бизде аралдыкын кылып берсе, ошондо суланып кетет. Суу ошо жетишпегендиктен азыр скважиналарды иштетип атабыз. Пияздыки суу бир күн коюлбай калса, 2 күн коюлбай калса 2 күн өлөт экен да. Гектардан канча тонна чыгып атат азыр? Пияз жакшы эле чыгып атат, 50 тонна. Ошондой айланып калат. 50-55тен айланып. Бул жак айыл өкмөтү экен, Эми бир-эки суроолор бар сизде. Мына азыр депутаттардын иши боюнча, анан өзүңүздүн ишиңиз боюнча ошол айтып кетсеңиз, кандай иштер жүрүп атат? Биздин айыл аймак Жалал Абад областы Ноокен району Арал айыл өкмөтү. Бул жер населенияси 7448, 5 айылдан турабыз. Бизде жергиликтүү депутаттар 21, анын 8 аял киши. Гендер саясатталган. Эми саясат, сасык саясат деп коет, эми депутаттардын баарын жаман дей албайм. Анын ичинде бир 2-3 бар. Калган ошо болушунча Арал айыл өкмөтүнүн өнүгүүсүнө салым кошуп келатат. Төрагасы бири болуп. Мен депутаттардын төрагасын сыйлаймын. Оморов Талантбек деген бала. Көбүнчө ошо мага жардам берип аткан ошо депутаттардын төрагасына Арал айыл өкмөтүнүн элинен ыраазычылык билдирип кетем. Эми ичинен бар, туура азыр эл дагы бүгүн токтолуптур. Ошо депутаттар жок деп. Депутаттар ошо бизге элге 2 жылдан бери, 2,5 жылдан бери отчет бербейт. Не кылып атат? Аралга, Арал айыл өкмөтүнө кандай салым кошту? Ошо боюнча салымы боюнча, кылган иштери боюнча отчет берсин деп эл талап кылып аткан учур. Эмне дейм, бизде ошо саясат Кыргызстанда бир Арал айыл өкмөтүнө эмес, бүт Кыргызстанда болуп атат. Президентибиз Садыр Жапаров колунан келишинче аракет кылып атат. Аңгады деле ошо депутаттардын арасынан чыгып кылып аткан ишине пут тосуп болушунча жанагы кыйыр түрдө болсо дагы бизде ишибизден ушундай оорлуу адамдар чыгып калып атат. Анда иштебеген депутаттар эмне кереги бар айылга? Эми ал эл шайлаган убагында ишенген, анан келип алып эми мен депутатмын деп ошо элдин кылып аткан, айыл өкмөттүн жамааттын кылып аткан иштерине тоскоол болгон. Мисалы үчүн бүтүргөн ишибизди сразу органдарга жазып, текшертип, ушундай депутаттарыбыз азыр бар. Мына 3 жылдан бери кандай иштер жасадыңыз? Ошолорду жөнүндө жылдан бери биз азыр мына бизде суу таңкыс айыл өкмөтбүз.
ошо өзүбүзгө суу дыйканчылыгы 90% дыйканчылык менен алектенебиз. Кыргызстан боюнча эң көп ранный сорт пиязды биз эгебиз. Быйыл 520 гектар пияз эгилди. Дыйкандарыбыз мээнеткеч. Ошо пиязды эгин сууну көп талап кылуучу эгин. Ошонго мына келгенден бери мына ошо бизди колдогон депутаттар менен, төрага менен фондко, өнүктүр райондук өнүктүрүү фондко, областтык өнүктүрүү фондторго проекттерди жазып, бизде азыр 9-3-12 скважинды оңдоп койдук. 3 жылдан бери. Суу чыгарып койдук. Мына азыр бизде август айында суу азайып кетет. Суу келбей калат. Келсе дагы аз келип калат. Деңгээли төмөндөп кетет. Ошого жардам болсун деп ар бир картабызга скважиндарды оңдоп, реконструкциялап коюп койдук. Ошо 12 скважинды оңдоп берген районубуздун акими Талайбек Ишенбековичке, Жалал Абад областтык ыйгарым укуктуу өкүлү сенаторубузга рахмат айтамын. Арал элибизге мына ошо август айында дыйкандарга кыйналбасын деп бизге ошо суу насосторду чыгарып беришти. Азыр иштеп атышат бардыгы. Барып көрсөңүздөр болот. Биз азыр коркпойбуз. Август айында пияз эгилет. Негизинен дыйканчылык экен да силерде бул жерде. Дыйканчылык. Андан тышкары мына азыр биз бизге Кыргыз Өзбек фондунан ишкерлерди таап текстилге 20 гектар жер бөлгөнбүз трансформациялап. Ошол жерге азыр 1000ден ашык иш орду менен камыз кылуучу завод текстил курулууда. Полный цикл экен, а? Цикл куда каласа, буйрса. Ошонго жерин бөлүп бергенбиз. Быйыл 4-кварталда башталат деп атат. Эгер ал башталып калса, бир эле Арал айыл өкмөтү эмес, Сакалды айыл өкмөтү, Мас айыл өкмөтү жаштар келип иштешет. Иш менен камсыз болуп калышат. Андан тышкары Жайзет кызматташтык уюму менен кызматташып, ошо пиязды кандай кылып эксек болот, зыянкеч менен кантип күрөшүш керек, аны кандай технологияда эгиш керек, өстүрүш керек, таңгакташ керек, кантип сатыш керек. Ошо Жайзет кызматташтык уюму, Германия Жайзет кызматташтык уюму бизге дыйкандарыбызды окутуп, өзүнүн каражаты менен бизге заманбап техникаларын алып берип, селка, батпарез, жанагы капалкаларын алып берип, МТС жасап берипти. МТС жасап беришти. Азыр дыйкандарыбыз мына азыр пиязды эккенде, өстүргөндө, жыйнаганда эч кандай кыйынчылык жок. Эмечи азот маселесинде, жер семирткич маселесинде дагы бизге ошо Жайзет кызматташтык уюму Агросейф деген бир компания менен бизди өнөктөш кылып берген. Ошо дыйкандарыбыз менен. Ал Агросейф өнөктөшүбүз биздин дыйкандарды удобрение, яда химикат менен камсыздап турат. Кредит сыяктуу. Менде бир сунуш болуп атат. Өзбекстан жакында бизге. Анан ал жакта 1 килограмм мочевидный селитранын баасы 9, 12, 10 сом тегерек экен да. Ошону менен түз макулдаш түзүп, жол кереси менен бир 15 сомго чейин кылса болобу кийинки жылкы? Кандай деп ойлойсуз? Кылса болот, болсо керек. Эми аны жогорку биздин өкмөт чечет да. Мына жергиликтүү кеңеш дагы байме. Силер дагы барып сүйлөшсөңөр, договор түзүп. Чек ара жакын эмеспи? Жок, андай чегарадан алып чыга албайбыз. Биз азыр өзүбүздүн ички базарлардан анан жана Агросейф өнөктөшүбүз алып келип берет бизге. Алар дагы фирмага тарап келип атат го. Айыл өкмөттү өз алып келгенге биз андай иш кыла албайбыз. Мыйзамда каралган эмеспи? Мыйзамда каралган эмес, андай иштер. Атайын ошондой сунушту берип анда ошол нерсени жасаш керек экен да. Консультация бере алабыз. Багыт бере алабыз. Дыйкандарыбызга жер бөлүп беришибиз мүмкүн. Анан суу менен камсыз кылууга биздин милдетибиз. Просто жанагы посредниктер болбосо арзан болобу эле деген ойда. Ортомчулар. Мүмкүн. Бирок барган удобрение кымбаттап барат. Былтыр өтө кымбаттап кетти, азыр дагы жакшы арзандап. 41 сомдон кылып берди дейби? Арзандатып берди дейсилерди. 53кө чыгып кеткен. 53кө 41 сомдон кылдырып берди. Быйыл 38 сом болуптур дейби? Азыр 38 сом. 38 сом, Аны мен айтып кетмекчимин, эми ошо Арал айыл өкмөтү эли
ошо депутаттарды жүрөктөн шайлап берген. Арал айыл өкмөтүнүн өнүгүүсүнө чоң салым кошот деп шайлап беришкен. Эми ошо мен чакырып кетер элем. Ошо депутаттарга жанагы 3-4 депутат отпайбызбы? Ошо депутаттарга айтып кетер элем. Келип элибиздин кызыкчылыгы үчүн, Арал айыл өкмөтүбүздүн өнүгүүсү үчүн ниетти оңдоп, ошо састык саясатты саясатташтырбастан бизге жардам берүүсүн суранып кетебиз. Бизден кеткен болсо, алардан да кечирим сураганга даярбыз. Рахмат. Келиңиз эже. Кана. Арал айылının arkadan 120 mahallede adam var. Oşlar içinde hazır yangi çiftler kurulgan. Hazır yaşaş yaptı, yaşlar. Barın 3'ten 4'ten balları var, geleceği var. Oşlarda yollar vapşe yaramaydı. Çıkaydı. Ekiga yağmur çaçım bo'ladigan bo'lsa, sadikka boradi bolalar, maktabga boradi. Üstü shunday loy bo'lib ketadi. Biz mana shu Baxtiguldan iltimos qilaman, mana shu yo'llarimizga shag'al tushirib bersa, svetlar tushirib berish kerak. Toza suv kerak, sadik kerak. Biz mana shu Orolda ko'p ishlar qolib ketgan. Deputatlar qilib beraman degan ishlarni boshida boshlashib qo'ydi. Ertaga ininga subota, voskreseniya qilib mana 1 yil ömrümüz o'tib ketdi. Shu Baxtigulni ortidan eplab bizga svetlarni, stolbalarni qo'yib berdi mana shu qiz. Biz mana shu qizga, mana shu ukamizga, yo'llarga shularga katta rahmat aytaman el ortidan. Mahallalarimiz rahmat aytyapti. Shu qizga ishlab berishini iltimos qilishyapti elimiz. Shu bizni shu nimalarimizni ro'yaga chiqarsin deyapti. Da qanday masala bor? Bizga sadik. Svet kerak-da bizga. Svet chiqmaymi? Svetni endi o'rnatdi. Uni aytdi. Stol bosh, nurlarni qo'yib berdi. Qaysi ayilga? Chirtaqsay ko'chasi. Qanchadan ishlaydi? Keyin toza 120 odam bor. Mahallamda bu endi toza suv kerak. Katta odamlar o'zi har bir xo'jalikda hozir kam odam bor-da. 120 ta xo'jalik. Al yerda tozasi yo'qmi? Quduq menanda? Toza suv yo'q. Quduqda har oyda Hozir bunday emelarda quduqda o'tmaydi, skvajinalar jetpayib al. Men ashuni o'tganda buni sabraniya bo'lganda o'shuni men nima keldi, gubernator kelganda aytdim. O'sha bizni nimamizga bitta kooperativning nimasi bor, yeri. O'shuni o'rtasida skvajina bor edi. O'sha skvajinani tushirib bersa, bizni kanalimizga suv tushadi. To'g'ri. O'sha yerdan kanaldan ichoramiz, iloji bo'lsa o'shuni nimaga kirgizinglar dedim, uni suylashamiz, gaplashamiz dedi. Endi unisini bilmadim. Boshqa joqlarda, ayillarda suv bormi? Toza suv? Boshqa mahallalarda hammasida bor. Только biz mahallada yo'q. Shu yangi cheklarda yo'q. Жаңа chekda. Yer bo'yicha transformatsiya, qizil kitob degan masala yo'qda sizlarda? Jana munafis degan. Bizda endi qizil kitobimiz, uyishlarimiz o'zimizniki bor-da. Arenda yerlarimiz yo'q. Mana o jaqlarga deydi. Jaqlarga ham 30 sotlik, 35 sotlik yer beradi, 50 sotlikka deb nima qiladi. U ham yetib yetmayapti yerlar. Bizda shu yangi oilada bizni mahallamizda yangi oilalar. Yangi cheklar. Yangi chek. Nachar yashaganlar ham bor, o'shalarga ham qarab. Shu yo'q. Aylik va tarafdan yerdan bo'ldi. Hozir endi uni ayol hukumat tomonidan qilib deya olmayman-da. Baxtigulga iltimos qildik. Baxtigul jaramdiq qavm ekanda, aktivist ekan jonila. Mash qizga iltimos qildik. 1 oydan beri yolmaymiz, qiz. Siz Bu deputat. aylik albasa. Deputatlikka sizni nima qilganmiz dedik. Endi siz qilib bering. Hozir deputat emaskan-ku, chiqib ketdi. Deputatlikka saylab qo'yarsin. Biz bu qizni boshida deputat saylaymiz. Saylanganda. Hozir endi bu qiz qanday bizga jardam berdi, qanaqa qildi unisini. O'zi chiqib turdi. O'zi chiqib ketdi. O'zi chiqmadi, biz chaqirdik. Yordam beraman deb, keyin qilib bermadi. Ro'zicha ham qilib beraman deb o'tirib qilib bermadi. Keyin biz Baxtigulga murojaat qildik. Bizga yordam bering. Yordam bo'lmadi. Keyin bu Baxtigul bo'pti deb bizga shunday yordam qildi. Rahmat sizga. Rahmat. Vallahi Baxtiguljon aylik qilib olsanglar-da. Endi yordam deydi. yordam bersa shunday Bizga kim deputatmi, prokurormi, ministrmi bizga qizig'i yo'q. Kimdir bizga yordam bersa, el uchun yordam bersa, o'shini уважать qilamiz-da. Хорошо. Shuni hurmatim jon keldi bordi bizga yordam bergan. Kim alam angeldi degan? U nima, resti nimasi.
Свет боюнча. Свет боюнча. Bazı bu kız anca Yangi stal, xo'jaliklarda svet yo'q edi, svet tushirib berdi baxti bilan. stalbalarni qo'yib berdi, simlarni tortib berdi. Har bitta nimasi haqiqatan pul bo'lmadi. Svetimiz kechqurunda qudug'imizda suv chiqmasdi. Choyimiz qaynamasdi. Shuni mana Maxtigul qilib berdi. Mana choylar Yangi chekda yo'q edi qaynayapti. deng, chiqqanlarda. Хорошо, хорошо. Ben aslında deputatdan sorayınçı var. Mana bola ham, mana bola ham rahmat. Bu balaga da rahmat abi. Mana shu bola ham Balda eldir aytadi tabii. o'ng qo'li bo'ldi. Ha. Ama ha nima desa yugurib bordi, aytganini olib kelib berdi. Ama biz ham endi jinay yordam berdik, puldan endi uni eldiki, biz endi yeb ketganimiz yo'q. Shu bolalar aytdi, bizga dedi, hech qanaqa pullar keragi yo'q. Ancha-muncha odamlar anaqa materiallarga yordam bermadik, только ustalarga yordam berdik, pul to'plab berdik eldan. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Az men deputatning so'zini qo'yinchi. Deputatning da so'zini olib qo'yli. Atingiz kim? Husanbay. Şu 3 yıldan beri deputatsız da. Şu deputatlar emne işleri жасашты? Депутаттар şu elдің birinci maselesi свет жаңы чектерге болды. Сталбалар. Ошол көйгөйлөрүн алдыга койгонбуз. Чечимдерди чыгарып. Ушул айыл өкмөткө милдеттерин бергенбиз. Аткарылсын деп. Бюджеттен акчалар каралып, өнүктүрүү фондко алынып, кошумча дагы. Ошону аткарылыш керек болгон. Элдер айтып атпайбы эме деп депутаттар светке жардам башкага жардамдашпай, анан биякта Бактыгүл деген эже бизге жардамдашат деп эл айтып атат да. Депутаттар Эми бул саясатташып кеткен, кичине муну айтсаң тарых узун да. кандай иштери бар дагы? Мен жаңы депутат болуп келгенде ошо именно ушулар элдердин жаңы чектерге сталба. Свет жеткирүү, трансформатор. Жардам берди билесилерге свет боюнча. Stolbani kim olib keldilar? Stolbani. Stolbani kim deb bergan? Baqsidi Bizimden bahsettik. Bundan her gün nima aytadi bolam aytdi. aman gelmiyor. Aman gelmasa ya berdi. Bek alaka. Begali mengan shu aman Stolbani geldiler koy berdi. sayasatlashmaylar, Stolbani men demirchilar orqali. 28 tane aviz yok. Anam bu deputatlara qo'yib berdim. Qana deme İşte kılar. o qalgan İşte kılar. Kalgan kılgıra degan. Tigi Жогорку Кеңеш депутаты Сыдыка Бактыбек мурунку ресми начальниги Жолборс Кармановго суранып, жана пландан киргизип, ушу столбаны алып келип бердим, мен бул жагын бүтүрүп бериңиз деген да. Анан былтыр улап берген, былтыр улап берип, кайсы бир көчөлөрү калган, толук бүтпөй. Толук бүтпөй калган, анан булар мына ушу жигитке кайрылып атышат. Эми саясатташып кетти деп атат. Саясатташканы кандай мааниде айтып атат билбейм. Кайрылган. Сөзүнө кандай комментарий бересиз? Sanbayga masalan 2 жыл мурун токтом чыккан. 10% биз каралып 1 миллион 200 миң бөлгөнбүз. Калганын өнүктүрүү фонддон алыш керек эле өкмөт өзү. Милдеттерине берилген. Токтомдор бар. Анан өнүктүрүү фонддон алынып 12 миллион болуп, чертек сайдан баштап жогорку аралга чейин чек столба менен свет менен камсыз болуш керек эле. Бул иш аткарылбады дагы, Бактыгүл эже туура өзүнүн демөөрчүсү бар экен, ошол аркылуу аткарып келди. Ал биз ошол акчаны бөлгөн акчалар жаңы мына асфальтка жумшалып кеткен. Жанагы асфальт кайсыл асфальт? Мына жактагы, мына жакта. Жок. Жок. Эми ушуга сот көрсөм утуп алам да сени бирок. Мелмел айтыңызчы, ошо асфальт боюнча. Эми ошо. Бул асфальт айыл өкмөт тарабынан бөлүнгөн. Мисалы, бул мына мен азыркы депутаттык мандатым эмне үчүн тапшырып чыгып кеттим. Депутаттар протокол менен токтомду ажырата албайт. Өздөрүнүн милдетин түшүнбөйт. Фамилиятын жазалабы? Фамилиятын жазса керек, протокол эмне, токтом эмне. Себеби булардын группасына кичине жүрдүм. Жанагы жооп секретары токтом ташта деп талап кылат эле, токтом ташталбайт группа. Группадан группага кетсе жоопкерчилик бар. Эми протокол сүйлөнгөн сөздөр аны группага таштаса болот. Бул эми мына Нурбек айыл өкмөт бар. Нурбек айыл өкмөт башы. Нурбек айыл өкмөт башы бул жакка келчи, тиги депутат башкача маалымат берип койду асфальт боюнча. Асфальт боюнча кандай маалымат? Сан айтып атат. Акча бурмаланып, башка жакка бөлүнгөн акча асфальтка кетип калды деп бурмалап айтып атат. Анан ушу мүмкүн мыйзамдуу. Мындай да, асфальтты мен кылгам. Менин убагымда болгон. Бул асфальтты ошо Басин илгери бизге бул жерде
Арал айыл өкмөтүнө кызмат кылган, совхоз малында директор болуп турган Басиндин көчөсүнө курулган. Эми ал жерге мага чейин ошо жердин депутаты, элдик депутат Бактыгул эже бүтүрүп, сметаларын даярдап, акчаларын бөлдүрүп койгон экен. Бир көчө бүтүш керек да. Бир көчө бүтүш керек. Анан булар, бул депутаттар азыр мына претензия коюп атат. Булардын сметасы боюнча ошо 4 көчө тең бүтүш керек экен ошо акчага. Андай жетпейт. Канча километр? 600 метр. Канча ширинасы канча? Ширинасы 6 метр. Канчанчы категория? Калыңдыгы? Калыңдыгы 7ге чейин. 7 сантиметрге чейин дагы бар. 3-4 Эми бүткөн нерсени мындай кылды, андай кылды, бизге жана сынчы коюп атат да. Ал жерге ошо асфальттын кылынышына, асфальттын жасалышына, ошо жергиликтүү депутат ошо малдагы Мамадалиева Бактыгул эженин салымы чоң. Эми ошо малда киргизип койгон экен, акчасын бөлдүрүп койгон экен. А мен бир көчө бүтүп калсын деп, ошону жасап койдук. Эми жасалган ишке ушун сынчы көп болуп атат, ушу. А жерде Бактыгул кылбаш керек, Нурбек кылбаш керек. Аны ким кылат анда? Мен кылбасам, Бактыгул эже кылбаса. Азыркы дагы көп иштерди кылып атат Бактыгул эже. Мамадалиева Бактыгул. Ошону да көрө албай кетип атышат. Наоборот, жардам берсин. Мен суранып кетемин. Мына депутаттар мындай саясатташтырбай, мындай ошо Бактыгул эжеге окшогон, элге салым кошкон, аракетчил эже акелерге, үкелерге ошо депутаттарды аралашып, эмне жардам бере алабыз? Бюджеттен эмне жардам, канча акча каражат бөлүп берели деп аркасынан ээрчип алыш керек. Анан кийин көрүнгөн жерге туура эмес кылынган деп эле сынчы боло берсе туура эмес. Анда эч ким ишти кылбай коет. Аз да бир эки суроолорум бар. Эми депутаттар дагы кандай иштер жасашты? Эки тарапты бирдей угайлы да. Свет столбадан башка. Депутаттарбы? Реально айтсам, реально. Бул депутат иштебеди деген. İştevedi degenimiz yok. İştegen иштебеген. Крышасын алмаштыруу боюнча. Эмне кылдыңар ошону? 1 миллион акча бөлүп, калган өнүктүрүү фондтон алып, мектептин крышасын алмашты. Бир канча долбоорлордон келип, Аристин немеси менен мына амбулаториябыз. Азыр суно садик немеси чатыр алмашышка турат. Анда депутаттар эмне көтөрдүбү кандай? Депутаттардын немеси бар да. Колдоосу менен болот атпайбы? Колдоосу өздүк салым бюджеттен карап бербесе ким кылат? Ал мамлекеттик долбоор айыл өкмөт тарабынан жасалган депутаттар автор боло берет. Туура эмес айтат, өзү деле түшүнбөйт атат бул азыр. Бир максаттуу акча бөлүнөт. Азыр мына баланы мен сот коюп койсом утуп коем да. Жөн эле баягындай кылып атат. Жөн эле өзүң жертва кылып атат. Ариске проект депутаттар Айыл өкмөт башы бүтүрөт. Министр немеси бар. Азыр. Булардын дагы коюлган колу дагы жок да. Дагы кандай иштер болду ошондо? 3 жылда мектеп, бакча, столбалар дагы, асфальт дагы. Анан мыйзамсыз жерлер кайтарылып алынды. Кайтарылып алынды. Аукцион жолу менен берилди. Госрегистрдин коррупциондук иштери бар дейт. Ошол боюнча карадыңарбы? Жана мунапыска берилген жерлер. Алар кандай болду азыр? Кайсы жерге? Мунапыска. Маалымат жокпу? Дагы кандай иштер бар? Мына центрибизде акча быйыл каралды. Колдоп бердиңер. Колдодук. Айыл өкмөтүбүз аткарып. Өзүңөр мына депутат болордо кандай программа менен келдиңер эле бияка? Ал жөнү кол көтөрүп сүрөт. Программа ушу элдин көйгөйүн чечиш үчүн. Элдин кандай көйгөй болсо ошону алдына биринчи максатта ошону коюп туруп, ошону чечүү боюнча. Айылдарда мына свет жетишпейт дейт, столбо жетишпейт деп, эме депутаттар барып жардам беребиз деген аракеттер болду беле? Бирок жыйынтыгында бул Бактыгул эже барып жардамда бериптир. Депутаттар барбадыбы ал жака? Депутаттар өкмөткө милдетине берип атат. Өкмөт чоң бир организация, айлык алат. Бүт өзүнүн жумушчулары бар. Ошолор депутаттар токтом чыгарып, акча бөлүп берип аткандан кийин, алар өнүктүрүү фондтон каражаттарды таап келип, ошол иштерди аткарыш керек. Бактыгул эже
өзүнүн демөөрчүсү бар экен, ошол аркылуу алып бүтүрүп койду. Дагы кандай иштерди аткардыңар? Келечекте кандай пландар бар? Келечекте план көп десек, Германия içinde su çıkarışı gerekiyor. Айта бериңиз. Азыр, кое туруңуз. Таза суу. Таза суу? Таза суу дагы. Олар келем дегенде. Башка депутаттар менен мындай жалпы сүйлөшкөндө бир пландарды коюп атасыңар алдыга? Өнүктүрүү боюнча. Негизги депутаттын кандай милдеттери бар? Мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча айтып жатам, ошол элдин биздин арал айлыбызда 90% тыйканчылык менен алектенет да, тыйкандар. Ошолордун Депутаттардың ülkesi айтады. Депутаттардың істеп шықпайды. Бул депутатыбыз жакшы эле иштейт. Буга эч кимдин претензиясы жок. Башка депутаттар бар, эч кандай. Ошон үчүн өзү жалгыз келиптир да, калганы келбептир. Жөн эле жүргөн депутаттар бар. Бардык эмес, бар, ичинде бар да. İştey durgan. Жөн эле калып эле İştegende de бар да. Али бардығын иштебейт дегенден алыс болушу. Ферман бул четек сайдын депутаты да. Бирок четек сайга салым жакшы да, элдин көйгөйүн чечип атат мисалы. Свет жаңы айылды Бактыл эженин спонсору бар кылып атат, сөз жок, көрүп атабыз бул. Бул деле көгүчтөрдү бүтүрүп атат. Мисалы үчүн буну иштебейт атат дебеш керек да. Эмне иштерди бүтүрүп атат? Четек сайдан келген үчүн мен буга поддержка кылам да. Көп нерсе чечип атат да, мисалы үчүн. Мисалы ошол айылдын тургундары проблемасы менен басса ошону чечип жөнөтүп атат да. Мисалы үчүн кышта түнү 8-де 10-да свет өчүп калып атат. Зона кылат, уксам мондой болуп атат. Сен рейске чалып, аяка чалып, бияка чалып, 1 саат, 2 саатта жагып атат да. Аны биз деле чалып атпайбызбы? Айылда рейске свет өчүп калса. Болуп атат ошону. Анан жетпеген нерсесин сатып алып келип коюп атат. İşte o da. Депутаттардың барлығы иштебейт дейден алыс болуп айтма. 50 на 50 да. İşte o da иштеген депутаттар ам бар. Ушулар бул жаш депутат да, бул эң жаш. Бирок бул Чоңдор эмне келбеди? Калгандары төрөгасы келбептир. Төрөгасы келбеди, башкасы келбеди, билбейм. Элди тоготподу алар, эме кылды билбейм да. Шуну такырып Эки эле депутат келди. Азыр видеого тартып алсам, кийин ичип алган болосуз. Анан кийин өзүңүздү көрүп уяласыз анан. Тартпай эле коюн деп. Анда. Assalamu aleykum. Ulu turgula söz, çin sözü. Bunda da ayrı hükümettemiz, Aralda ayılındayız. Buna deputatlar sayladık, başa kıldık, durabı. Yemeslerine bir sıra. Elim, cürdüm, deputatlar meş kıldı. Buna hazır taza su masalesinin suya tankısı oldu. Bultur kanca kıyınaldık, başa kıldık. Buna baktı görüyoruz, vakitler. Bir sulka yürüp, aşağısını özleri işletip yürüp su çıkardı. El için bana Allah'a şükür. El Huda'a şükür rahmet ediyorlar. Atasına yap enesine. Birinci Allah'a şükür. Allah'a şükür. Razı olsun. İyi mi? Deputatlara misal kaysı meseleni seçverdi. Men lично вопросымdan girdim. Zayleni yazıp girdim. Ökmeni yazıp girdim. Hiç kanday вопрос seçilmedi. Nime al bir çoğun adam eken Bıramanın şişe albaydı eken. Men 7. kanalımla söyleşen ballarım benim. Sen 7. kanalısın mı? Alar kelet. 7 ölçüden başarılı. Non su çıkargan. Birinci baktım zakıtlara rahmet et gerek. El için iş kıladan. Deputatlar nime kıldı? Bir soru. Sana soru, başkaları soru. Deputatlar kim kıldı? Hükümetler jardamıyla Nurbek kolda boşlardı. Birgelikte iş kıldı. Deputatlar öz faydasını yürüdü. Болду, рахмат. Başka söz aytalım. Рахмат. Силердин оюңарда кандай? Айыл өкмөттүн иши, депутаттын иши боюнча? депутаттын иши боюнча эми иштегендер бар, иштебегендер бар. Жөн эле өзүнүн атын депутат кылып, өзүнүн интересин эмнеде сакташ үчүн эле депутат болуп жүргөндөр деле бар. Аларды кайтара албайсыңар кайра. Убакытты мөөнөт өткөзбөй, иштегендерди койбойсуңар ордуна. İştegени койгон ушул өздөрү жакшы билет да, ким каршы чыгып атат. Мисалга депутаттар жыйынга келбеген, мисалга мыйзам боюнча 3 жолу экен, 3 жолу келбесе кайтарылат экен да. Ошондой депутаттар барбы араңарда? Келбегендер. Аларды жалпы мына кол коюп эле алып салбайсыңарбы? Анын ордуна иштегендерди коюп койбойсуңарбы? Барбы жана кезекте тургандар? Барбы? Ал маселени эмне көтөрбөй атасыңарбы? Сессия болсо көтөрөбүзбү? Сессия болбойбу?
Мына быйылкы жылы бир жолу болду. Ошол отчет, годовой отчет берген былтыркыга. Ошол бойдон бөлөбек. Төрагасы иштебейт аба. Келбейт аба. Билбейм, мен сессияны уюштура элек эч ким. Эч ким уюштура элек. Ошону мисалы эл билбейт да Хусан. Эл кайсы депутат иштеп атат, кайсы депутат иштебей атат, сессияга катыша албайт. Мисалы сен бир нерсени көтөрүп чыга турган болсоң, ичинен бирөөсүнө интересин болот, бирөөсүнүн интересин болот да, колдой турганын колдойт, колдобогонун колдобойт да, өтпөй калып атат көп нерсечи. Өздөрүнүн интереси болгондо өзүңөр секин тихарак токтомду алып атасаңар дагы секин жаап алып атасыңар. Жерлерди, башкаларды узарта турган жерди узартып атасыңар. Акчасын кемейте турган жерди кемейтип атасыңарчымбы? Аны эл билген жок да. А сен аны билесиң, айт да ошону ачык эле, коркпой эле. Ким кандай иштеп аткан? Мен жер эмесиндемин, комиссиясында. Жер боюнча изилденип, айттым го 90% биздин элдер дыйканчылыкка алектенет. Анан бизде жаш үй бүлөлөр көп. Жаш үй бүлөлөргө бөлүнүп чыгып кеткенден кийин өзүнүн үлүшү жок, жери жок. Алар бир жер иштетип тиричилик кылыш керек да, туурабы? Анан жер айдысы менен макулдашып, өт эмелерди көрүп чыктым. Мелиоратив жер канча, ЗМПнын жерлери. Фондтун жерлери канча? Канча жер фондтун? Фонд 655 гектар. Сугат жерлери? Сугат жерлери. А элдечи канча жер бар? Элдин үлүш жерлери эсимде жок. Мелиоратив жер бар 550. Кайракы жер бар? Кайракы жер жок бизде, мелиоратив. Мел подготовный жер. Ошол жерлерди илгертен 30 жыл, 40 жылдан бери иштетип келген биздин жергиликтүү эле тургундар 30 гектар, 10 гектарлап ээлеп иштетип келген. Анан алар кантип ээлеп келишкен аны? Илгерки эмеде алынганда эми ал убакта жерлер көп бош жаткан. Ошондо өздөрүнүн 49 жылга чейин 10 жылга келишим кылып алып, кайра эле келишим бүтсө продление узартырып, ошентип келе берген дагы. Мен жаш болгон үчүн өзүм билем, жаш семьялар бөлүнүп чыккандан кийин жери жок. Иштетейин десе жер жок. Анан ошону мен бүт карап чыгып чечим чыгардым. Комиссиянын чечими менен өкмөткө, айыл өкмөтүбүзгө милдеттенүү бердим. Как төрага катары комиссиянын 5 гектар, 10 гектар, 30 гектарга ээлеп алган. Мелиоратив жер. İşletip al жерлерди? İşletip жүргөн да. Ошол бир адам иштеп келген. Ошол жерлерди өзүнө 1 гектар калтырылсын дагы, калган жерди алынсын, кайра жаш үй бүлө жери жокторго бөлүнүп берилсин. Аралда канча адам бар? Жалпы 7000. Эме жанагындай участкалар жаш үй бүлөлөргө берилди го, берилбейт го? Участка мен келгенден бери берилекпиз. 3 жылдан бeri берилелек, эч кимге? Ооба, чек берилген. Берилген, мурда берилген. Мурда берилип келген. Мурунку созувда берилген. Канча сотикте берилди? 8 сотик. 8 сотиктен. Бирок кезекке тургандар бар, Бар. Канча? 2000ден ашып кетти. 2000ден ашып кетти. Мен ошол маселени киргизбейсиң сен. Жөн тапсаңыз ул берге бек. Турас, Сизге ошо участка бер деп кайрылган 2000ден ашык адам бар экен, Өтө мындай жакыр жашаган үй бүлөлөр бар да, кайрылып атышабы? Аларга каралбай атабы, же мораторийдеби? Эмне себептен берилбейт атат? Биздин жерлер трансформация жогорку кеңештен уруксат жок. Ошол бүтүп калса документ иштери. Быйыл бүтүрүш керек экен да ошону. Жанагы незаконно куруп алган үйлөр бар да, канча бар? Жок, андай жок го. Ошол трансформация өтүп жерлери эме болсо бүтүп. Аны өкмөт караштырып, ошону депутаттар колдоп, ошо кимге бериш керек, важный. Бүгүнкү жыйынга депутаттар эмнеге келишпеди? Группаларда айтылды. 10 күн мурда айтылган турбайбы? 10 күн мурда айтылды го, бирок каерде болушу, кайсы саатта айтылбады. Ким айбы? Ошондойбу? Кандай эмес? Андай эмеспи? Биз 10 күн кайрылуу жазганбыз. Анан кече ошо депутаттар бардык группаларга жетиргенбиз, саат 6-да ДКда болот деп. Айтылганбы? Эме депутаттар азыр айтып атат, кайсы эме саат айтылбаган, күн айтылбаган деп. Жок, биз буларга кайрылуу жасаганбыз. Төрага менен айыл өкмөт башы, депутаттар менен элдин жолугусун камсыздап берилди, саатын өздөрү белгилеш керек булар. Мына күнгө, мына саатка деп. Анан группага коюшкан булар.
Группада эле өздөрү отказ кылышкан. Биз келбейбиз, даяр эмес. Эртең мен төраға менен сүйлөшкөм. 10 күндө даяр болуп туруп депутаттар. Өзү бир күндө даяр болот да. Эгер жасалган иши бар болсо, келет болсо, иш жасаган эмес булар. Бир күндө эмес, 5 мүнөттө даяр 5 болот. мүнөттө ооба. Программасы даяр да. Булар Отчеты элди болот. сыйлабаганы. Мен элди чогултканым, отуруп эле булар мага кайрылып атышат. Мына ишин жасап бер, мына ишин жасап бер. Мен муну жеке ишкер балдар менен мына Закитбай, Мариф, Хаят деген жигиттер бар. Ушуларга кайрылып атам дейм. Мына жерде мындай иш бар экен. Мына жер суу чыкпай атыр. Мейли азыр мындай кылбайлыбы? Жана жасалган иштерди бир көрүп келбейлиби? Кандай десиңер, Жүргүлө, көрүп келели. Жасалган иштерди бир сыйра көрүп чыгайлы. Асфальт жана скважина боюнча. Ооба. Кайсыл жылы орун алган бул? 5 жыл болуп калды. 5 жыл. Суу чыгабы мындан азыр? Ооба. Бузулбайт да, скважина бузулбайт азыр. Мындан кимдер ичет? Насос ушу айыл. Ушул айыл ичеби? Айыл ичет. Муну орнотпай атып, муну бачокто орнотпай атып. Элдин бактарактары суу иче албайт. Кирип көрсөк болот, Толук суу жетпейт болчу элде. Азыр таза суу ушунданбы? Таза суу, ичимдик суу. Муну кимдер, демөөрчүлөр, айыл өкмөт акча берди бербеди? Скважина айыл өкмөттүкү. Азыр бузулбайт. Муну бурасаң суу чыгабы азыр? Мына жерден эле биле чыкса. Азыр мотор өчүп окшойт, Мотор өчүп экен. Суу мунарасын орноткондон кийин анан такыр бузулбай калды. Насос күч келбейт экен. Давление менен түшүп келет, Муну кимдер, местный адамдар кылышкан, Жок, муну Бакыт Сыдыков тарабынан мен алып келдик экен да. Сиз өзүңүз чыккансызбы? Бакыт Сыдыков деген ким ал? Депутаты? Мен сурангам ушу жогорку аралдын эли таза суудан кыйналып атышат, отуруп эле скважинасы бузулуп атат, бактарактары суу ичпей кургап кетти. Анан алып чатайын өзүнүн жеке каражатынан алып берген ушуну. Илгери союзда бар беле бул? Жок, бул башка жактан алып келген. Жок, жана жер түбүнө казылган беле союз учурунда. Суу чыга беле мурда? Скважина бар болчу. Буга канча каражат кетти ушуга? Үстүңкү жагын курупсуңар да, мына бетондорду да койдуңарбы? Канча 150 миң дедиңизби? Ооба, мына бачоктун өзү 150 миң. Ооба, бачок өзү эле ошондой. Анан калган суммасын точно билбей калгандай, жана отурду кетти да, унутуп калдым. Ясно. Бу жерден азыр кудукка ташышабы же? Барда ар бир үйдө кран барбы азыр? Ушундан эле суу чыгат. Ушундан? Крандардан суу чыгат. Ушундан, Крандарга кирет, Суу алып кетет мындан. Башка айылдарга ушул жерден суу алып келет. Ясно. Жалпысынан 600 метр. Ушул канча 600 метрби? 400 метр анан бул жакка бурулат. 200 метр. Анан бул жагында да 200 барбы? Жок. Бул узун 400 метр. Этекке чейин 400 метр. Анан бул жакка бурулган трасса чыгып кетет 200 метр. Балким машина ушул жакка басат. Эме канча сумма бөлүнгөн буга? Мынага 2 миллион, нар жакка 800 миң. 2 миллион 800 миң. Мына жолдун абалычы мындай болгон да. Бардык жерлер ушундай болгон. Ал бул жерде ямочный жумуштарды жасаш керек экен, центрально. Мына жол ушундай абалда болгон да. Бул качан курулду? Бул 2021 курулду окшойт. Чатырын. Жалал Абад өнүктүрүш фондунан Арал. акча бөлдүрүп келип, Арал мектебинин чатыры жабылды. Ушуга депутаттар каршы болду. Ушуну жапканга каршы болушту. Коло салбай койушту. Эмне себеп? Эми өздөрү деле баягы түшүнбөйсүң деле булардын оюнучу. Анан кантип жаптырдыңар бу жерде? Алар макул бербесе. Жанагы айыл өкмөт башчы анда түшүнүк кат жазууга деди депутаттарга. Эгер макулдуңар бербесеңер түшүнүк кат жазууга дегенден анан колдоп беришти. Эшикке чыгып кетишти. Кайра анан кирип колго салып беришти. Бүт жабылып тур да. Эски шифрдан беле, эскиси. Шифер боюнча Канча окчу окуйт бул жерде? 860. Жакшы. Азыр утечка жок экен. Отоплениясы барбы бул жерде? бар. Кандай, көмүр мененби? Ооба. Кышында жылуубу? Ооба, кышында жылуу. Суу, туалет, молеттери? Бар, ысык суу мында жакшы бар. Барбы? Мектеп шарты жакшы. Жакшы экен. Кандык активист, Аралдын патриот уулу кыз экен.
Чертек айылы да бул? Чертек таш айылы. Чертек сай. Бул столба лампаларды ким койгон? Айлөкмөт таштар убагында болгон. Түнү кийеби кийбейби? Дурдуңарбы? Канча столба койгон ушунда жалпы? Суу барбы бул жерде жокпу? Суу, жана силип аткан жер экен да? Эми план кылып атабыз. Скважинасы бар экен. Нол жерден да каналдан сугарылат экен да? Каналдан өтүп келет. Жердегилер 2 айдан бeri тоғат деп атышты, ушулардын кошумча зымдарын улап бердик. Азыр тогу жакшы болуп калды. Кошумча зымдардын түбүндөгүсү же үстүндөгүбү? Түбүндөгүсү. А так мындай слабый болуп аткан, Слабый болуп аткан. Ушуну 2 жылдан бeri ызчылдырып атышкан. Айлөкмөткө айтып, депутаттарга айтып, өзүбүз мына ишкер балдар өздөрүнүн акчасына жасап берчү. 98 түтүн кабель кириле экен жактан өткөн. Слабый болуп калат. Булар жанагыларбы? Жа кете бересиз. Мына жыгачты столбада турган, Баары үстүндө турган, анан алдыртып. Могу столбаларда силер койгонсуңарбы? Ооба. Аягына чейин, Ооба. Жалпысынан канча столба ошондо? 30 столба. Ошо акырына чейин, жол көчөнүн. Боло берет, жүргүлө. Бул высоковой карып турган, нарактан жаңы чектерге уланган. Бул кимдин эсебинен болгон дедиңиз? Жогорку кеңеш депутаты сен алыштыр. Демирчиликтен стол болот. Кайсынын? Ушул стол болот. Имеется да жана спонсорлор кимдер? Мына жигиттин конушуна. Элейсиң. Бул жигит. Бул жигит 50 миң, бул жигит 50 миң болуп. Барып деген жигит бар. Жаңы конушту Мухриддин дагы ким бар? Өкмөттүн акчасынан акча кеткен жок. 200 миң алдык. 200 миң, калганы демирчилер. Калган демирчилер, анан өзү сагым. Бакыт Сыдыков демирчилик кылды. Столба берди. Улан ака рейс начальниги полный немелерин берди. Шашкаларын, ишчилерин бекер. Экскаваторларын берип, орнотуп беришти. Анан өзүбүз салым коштук, колдон келишинче. Менен иштешип кылдык. Кудай кааласа мына азыр трансформатор иштөөдө. Эртең пандемия күнү, дагнайын күнү бүтүп берсе. Ооба, бүттү почти. Подключение берди. Кудай кааласа подключение берди. Жакшы. Жакшы иштер жасапсыңар. Ушуну койдурдуңар. Жок. Муну өкмөт тарабынан койгон. Айлөкмөт койгон, мына стол болот, силер эми башталып. Муну ким койгон? Столбаларды? Ресторанынан койгон. РСЖ. Мына кичинекейлерде. 1 миллион нар беришин болот экен. Өз эсептегенде миллион доллар чыгып турат. Ушуну силер койдуңар. Бул канча эменди? Канчага болду бул? Миллион нар берси депти. Чектери. Наркы катарда дагы берилди. Бул жаңы чектер экен да? Жаңы конушуга. Булар 3-4 жылдан бери светсиз отурган. Бул жерге защита да коюп коюш керек экен, Защита керек эне. Толук бүт элек иштери бар. Ограждение болот бул жер. Ограждение керек экен. Берилелек. Берилелек. Эми. Бул да демирчи. Ооба. Демирчи өздүк салым Айлөкмөттөн 200 миң берилди. Ошол столба, трансформатор. Столба, трансформатор, зым, чайнек, демирчилердин өздүк салым болду. Хорошо. Ама жеке ишкерлердин өздөрүнүн салымы. Атап кетейин мына жердеги. Өздүк салым кошкон жеке ишкерлер. Мына Закипжан, Нарыпбай, Хаят, Музафар, Мухиддин, Абдурахман, Рустам, дагы ким бар? Ким эле? Батыржан, Болот экен ошентип жеке ишкерлер элде өкмөттүн оозун карап отура бербей. Ооба, бизге өкмөт жасап берет, бизге мамлекет жасап берет деп мына жаштар өздөрү эле көтөрүлүп чыгып Азаматтар. колго алышты ушуну. Көп жерден өтө бай адамдар бар, эч карабагандар да бар да. Ооба. Акчасы батырына мына бир жерлерге мына балдар суу чыгарды, дагы ал жака дагы өтөбүз. Нол сууда канча гектар жер сугарылат? Точно билбей кеткен.
Билет болчу мен. Кайсы жерге чейин барат бул суу? Каяктан кирет? Караөңкүрбү? Чоң каналга чейин. Каналга чейин. Караөңкүр бул? Же каяктан? Караөңкүр. Ага, хорошо. Катардагы столбулар да экен да? Канча ал жерде столб бар? Ал жерде 10. 13? Ага. Хорошо. Эмгеги боюнча айтып койсоңуз. Жеке ишкер Закитбай. Өзү Сендирде жашайт. Анан Чертек сай айылында жарыктандыруу боюнча ушул киши өздүк салымын кошуп, жеке ишкерлер менен биргеликте жарыктандыруу беришти. Анан бул жактын депутаттары бар өзү Чертек сайдын. Алар бир дагы жолу келип кабар алып, кандай жардам керек деп кабар алган жок да негизи. Жаштар өздөрү жарыктандырууну колго алышты. Депутаттын ишин жасап атырды. Ооба, элдик депутат деген наамдар бар. Мунун аты элдик депутат. Бул Хлампунгут деген, Хлампунгут Черемушка деген конуш. Ушу эки катарга көп жыл илгери. Канча столбо койдуңар? Эсебин эстей албайм да, 10 жылдан бери жагына демирчилер аркылуу жасатканбыз. Ошо жаңы конуш койду. Такыры жок болчу да, 3-4 телевизор бар болчу. Биринчи ишим ушу болгондо мен чакырачкы ишим жана демирчилер тартып бул жакта. Мына жакта бизде жаңы конуш бар. Атан демирчилер аркылуу ошо анда дагы жогорку кеңеш депутаты Сидика Бактыяр агабыз демирчилик менен ушул стол базын бардыгы ушу жарыктандыруунун толугу менен өзү колуна алган да. Ушу аябай неме көп бул жерде, кожолук көп бул жерде. Анан кечегиде бир 3-4 күн мурун мына жерге бир столба койду, анан дагы буяка бурулган жанагы тазаларды көбөйткөн ишибиз бар азыр кайтканда. Хорошо. Мына мешитке коюптур да? Ооба, мешитке мону койдук, азыр эми тартыштабыз. Коюп кеттик. Соопчулукка. 10 миң, 15 миңге экен да? Бир столба. Муну темири 1000 сом экен. Üstündөгүсү? Ооба, зымы бар. 16 миң. Чайниктери бар, Çayneği arzanlık, çayneği 80 lira. Onu zımdı metre 36 tane gel. Yurtta da. Kaça metre zım tartıldı? Hazır abi. 100 metre aldım mı geçen gün? O geçen de Karakabı'dan 255 metre aldım. İstanbul'da var. Birinin alanda 50 metre falan da 45'ten tartırsak 250 metre. Bulardan karşısı kaçtan? Sağlık. Çekeşkerler mi? Can kız özü götürdüm. Sen özün mü? Azamat. Çok Aha. 16 olsun mu? Hazır işte otsam olsa ödük. Buna buruş. Anam o bir stolbanın ortasına da 4 zımdı tarttı. Elektrikке keçe 250 metre kabel alıp bergenimiz zım meni. Ondan kılıp abonentlerdekini uladım yaka. Burada set çok bile. Buradan naraktan cıgaç stolba. Cıgaç stolba men. Ayım ağzımda düşüp Bu yerlerge de demirçiler tarafından 4 stol alıp gelingen bu yerge de içi. Anan hazır zım janağı demirlerinde kamçıda. Bul yer ne? Bu yerde daha can konuşlar. No, iç arka ne? Arka öyle bul. Bu yerde akta zavodun. Tam kalıp çok bulgan eken de. Terge tart verdi da. İyilerge. Bir ton stolbadan tart. Ahır şer gelip bitevi. Aha. Geçen abi koşatıyor tan dersen. Ne de bu daraklar bulgundan bu çekkede tart ötken ekende. O şerge daha bir ton stolba koyduk, berge daha erteң mantörüz gelir. Бұл да деміршілер. Ооба, өзүбүз койдуруп ишмейді. Айлы өкмөт тарабынан жоқ. Айлы өкмөт бияка бөлбөдү. Оны бетон столбаны бирөөнү койдурдук, азыр одан тартып коебуз, дарактарын алдыртып коебуз. Азыр мындай турган экен да, карасаңыз, азыр ушу турушуу состояние бар. А, мына терекеби? Шамал болгондо үзүлүп туруп. Рахмат, ака, рахмат. Азыр ошондон могу столбунун аркы столбуга тартылат экен да ошондо? Азыр эми эртең келип мантип тартат аркы столбуга. Рез келип ушул жыгач кулаган бекен мурда? Жок. Эми элдер көчүп келип туруп. Эле жок улап турган да. Светинен. Канча жыл турган экен бул эмеде? Эми эле чыкты бул жаңы чекте менен. Азыр эми ошо эми алып өтүп кетип буюрса. Бул жерде жашайт турбайсызбы? Мына иштериңерчи. Кандай болуп атат? Проблема көйгөй. Проблема көп болчу мурда. 2 жыл 3 жылдан бери бар жокко кайрылдык.
Анан эми ушулар келип, мунулар жактан ушулар тартылып, 2 күндө бүтүрүп беришти. Бүгүн бар жокко светтер коюп беришти. Айыл өкмөт келген жок. Айыл өкмөт келген жок. Ошо Бактыгүл эже, оны бала күндө келип кабар алып бизден. Ушулар салым кошуп, бизге ошо светтер түшүрүп беришти 2-3 жылдан бери. Айылдын атасы апасы болуп калыптыр да. Ооба да. Ичкен сууңар кандай? Ичкен сууңар. Ичкен сууларыбыз. Баары суу проблема да бизде, суу жок, кудук бар. Кудук менен, Канча куят бир куйганда? Сомго. Канча күнгө жетет? 700гө, болсо 800. Бир айга жетеби? Канча тонна? 5 тонна да. 20 күн жетеби? Жетпейт. Жетпей, 15 күн. 15 күндөргө жетет бирок. Хорошо. Эле рахмат. Бир салып аткан. Училищенин общежитиясы? Кайсыл училище? 68-ci kesip лицей. Аквал скважина чөз. Жасалма токтомун жасап менчиктештим. Бул жер эмне оң жакта? Котельник. Котельник. Эмненин котельниси? Айылды ста кандай? Бурун ушундай проект болгон айылга болду. Айылды ста турган, Союзда, бирок иштебейт. Азыр иштебей калды. Жаңы труба? Труба эски труба тешилип, темир трубалар заңдап калган. Не, сугабы, таза сугабы? Таза, лайка суу ичпейт. Ошо жерлерди алмаштырып. Трансформатор силер койгон? Ооба биз койгон трансформатор. Айыл өкмөт тарабынан. Не болду? Бир жерде замыкание бар экен. Өчүрүп кое аласың ба? Муну жасапсыңар да? Ооба. Азыр могу жердин түбүнө канча метр кирген? Өкмөттүн скважинасы, бул айыл өкмөттүн скважинасын өзүнө менчиктештирип Мустафакулов Алмаз деген депутат. Эле сууну сатып жүргөн. Бияка дыйкандарга саткан. Анан элден акча алып жүргөн. Анан ар эрте жазда сууну чыгарбай коет, бузулду деп. Анан жакында эл 2 айдан бери суу ичпей аткан экен. Бизге кайрылды сууну чыгарып бер деди. Анан биз толугу менен алмаштырып, насосын 10-дук насос бузулган экен, 12-лик насоска алмаштырдык өзүбүз. Анан мунун ичиндеги буларды алмаштырдык. Иштебой? Алмаштырдык. Кабелдерин. Азыр ичинде суу жүрөбү? Суу барбы? Азыр мына кечегинде бир техника болуп туруп күйүп калды. Азыр эртең келип эртең иштейт. Ремонт кетип атты эле. Мына жерде дагы бир магниттин немеси бар экен. Автомат чаң экен. Автомат жаңы койдук. Күйүп кетти да. Амперметрди алмаштырдык. Канча калат? 8 экен, О. 8. Анан 40 кетти, түшүнүчү. Эмне себептен? Эми жана биз бирөөдөн алып коюп атпайбызбы? Ограждение кылып, кул салып коюш керек экен анда. Азыр бунда суу барбы негизи? Бар суу, а? Канча метрден чыгат? 9 турбасы. 80 метрден. 80 метр таза суу, Бул кай жерге суу жетет? Айылгабы же? Айылга, анан талагабы? Питьевойдагы, полевойдагы. Эки жакка. Ана бир турба менен ылдыга кеткен, экинчиси менен. Жерден чыкканы булдун суу? А бул айылга кеткен дегиз. А бул талага кеткен дегиз. Келгенде ошо август айында суу кыйын болгондо полимер баштап. Азыр мунун бураса суу чыкпайт, Муну ондош керек, Ондош керек. Картадан жолдун боюнан дагы бир скважина көрүнөт экен спутниктен. Ал кайсыл? Жолдун боюнан, трассада. Лотоктун боюнда бар. Жалпысынан 41 скважина бар да. 41? Жалпы. Ошо бир союз учурунда суу танк кыйналып болгондо. Азыр ошолорду жакшылатат азыр. 12-13 жакшы иштеп калды. Айыл өкмөт 12 скважина жасаптыр. Калганы союз учурунда анан элдики аралаш. Чарпалек бар экен. Эгер бачок болсо токкот эконом болот да. Толуп насос күч келбейт дембай. Бачок кылабыз же ошол жерден жерди казып туруп 1-2 сотук ошо. Азыр пландап ошо жерге болушунча саат менен көпсүн саатына 24 саат. Бул жаңы асфальт экен. Жана сумага киреби бул жере? 200 метр деген. 200 буга 800 миң акча кетти. 800 миң? Ар жакка 2 миллион. Барайлычы до конца.
Soğuk alıp kettir da. Депутаттар арызданып, Өзүңүздүн мүлкүңүзгө өзүңүз бирөө арызданып атат. Бекер кылбайт ушул деп. неге бұл көчөй кылып, нар көчөй кылбайбы депчи. Эм кайсы эл кайрылып атса, мына 400 метр. Бул жана 400 метр. Бул да демерчиби? Жок. Сметаларын өзүм даярдап бердим. Жана архитектура, бардык немелерди өзүм көтөрдүм. Анан айлык мынтен акча бөлүнүп жатат. Айлык мынтен акча бөлүп берген билди да, жанагы асфальт фирмачы 200 метр, 400 метрге келбей экен да. Аларга деле барып турам, мына эжелерден интервью алсаңар болот. Бактыгүл деген ким не иш кылып атат депчи. Боло берет. 3 жол тендерге койдук дагы. Тендерге болбойт. Анан түз неме менен сүйлөштүк. Салым чоң. Бактыгүл. Уруй салыныш ушунда да. Ояктага неме коюп атат. Лампочка. Столба. Столбалар. Столбалар, да. Асфальтты да ошол салдырды, э? Ооба, салымы чоң. Асфальт салдырганда дагы салымы чоң. Негизи биздин эле көчөгө эмес, арал айылына дагы мындай көп салымдарды кошуп атат да. Айыл өкмөт тарабынанчы? Айыл өкмөт тарабынан личный вкладдары сөзсүз болот да. А депутаттарчы? Депутаттарды эми билбейм, депутаттар ошо Бактыгүл биздин эмеде кылып атканын билип атам, эми калгандар да может өз жолунда кылса кылып атышкандыр. Ошо суу чыгарып берип, анда аябай салымдар коюп атат, чоң салым кошкон. Ошо көчөбүздүн асфальтын курганда дагы ошо өзү чуркап жүрүп кылдырганын көргөнбүз. Орозгонун алдында деле бечара орозгону кармап алып, түндө дагы ошактарда жүрүп столбаларды койду. Анан айылдын ошо освещенияларын, көчөлөрдүн освещениясын койдурганда дагы өтө чоң салымы, чоң. Анын баарын айтып атышат. Аркы көчөдө мына жерде бир скважинаны эме жаңылап, жаңы насос койдурушкан окшойт. Азыр үйүңөрдө суу барбы? Ооба, азыр үйлөргө бул жактан эми бияктан келет да. Биз го кудуктан ичебиз. Бирок ошол аркы көчөдөгүлөр Суу ичип калды. Таза суу. Аябай ыраазы болуп атышат. Азыр бир аз ремонтто экен, бирок суу келип аттыр да. Оңдолуп калып, ошо жакшы эме болду деп сүйүнүп атышат. Оңдолду да. Элге кайра кайтарган турбайбы депутаттан, тартып алып? Скважинаны. Ошондой бар экен да. Ошо Бактыгүл башында туруп уюштуруп, эме кылып атышат да. Биздин балдар могу жерде чуркап жүрүшөт болсо. Рахмат эже. Элге салымы көп. Кызыбыздын. Рахмат. Эми ыраазыбыз кыскасы. Прожекторлордубу? Прожектор полный, ошо Байсың көчөнүн прожекторун өзүбүз көтөрүп. Бул эмне эски? Почта. Почтабы? Дагы эле бар экен да? Мындай жерлер сакталып калыптыр да. Мына жагы лицей. Лицей, иштейт. Канча окуучу? Почта окуучу жок. А бул жер эмне эски? Сатылат дейт. Илгерки Союздун столовой эле азыр менчик болуп кеткен. Сатылат деп калыптыр го. Бул жерде мындай олигархтар барбы? Жана өкмөттүн жерин сатып алгандар көп. Жана вет сервисин жана. Аны ким айыл өкмөттөр саткан да мурдагы? Мурунку айыл өкмөттөр. Азыр эми жана стадионду көрсөтүп коебуз, Мына сырттан инвестиция тартып, мынандай стадиондорду жасатсын. Тиги жана Оны сиз тарткансыз? Мен менен биргеликте депутаттар. 3 депутат барганбыз. Презентацияга барып, жеңип келгенбиз да. Аристенби? Аристен. Бул жак парк болобу? Келечекте парк болот ушул жер. Айдап коюп турга бир нерсегеби? Жок, пока эчтеке эгилген жок, эми азыр суу жагы тартыш болчу. Бул эң центр экен да, Борбор, Борбордун гүлдөшү керек. Бул жер эмне? Контейнер жана чечине турган жери. Развалка. Бул кайсыл жылдары курулган? Биз 2000 Ойношо адамдар бу жерде? ойнойт. Жабыкпы же? Кешинде. Бекерби же платныйбы? Жок, бекерле. Бекерлеби? Сааты менен ойнолот. Анан бул 2018 же 2018 болуш керек. Азыр жана мандатын тапшырган себеби иштешейин десем команда жок. Анан жөн эле атыл катары элге колдон келген жардамды берип салым коштук. Мынандай жаштар менен биргеликте иштей берейинчи. Анан келечекте буйруса, мына биздин айылда ушундай муун өсүп келип атат. Айыл өкмөттө иштебейт алар. Депутат эмес. Бирок элге чоң салым кошуп, ушу арал айылыбызды өнүктүрүү булардын максаты.
өздөрүнүн жанынан эле каржы кетирип мына сууну чыгарып атышат. Анан жанагы освещение, жарыктандыруу жок жерлерге столбаларды коюп атышат. Азыр менен биргеликте 11 бала. Активисттер? Эми бизде 5 айыл бар болсо, ар бир айылдардын менин өкүлдөрү бар. Биргеликте иш жасайт. Анан негизинен бирге дайыма бирге иш жасашын ушул жигит. Мен акчам жетпегенде бул кошот, мун акча жетпегенде мен кошом, бирге ишке көрөсүз. Хорошо. Күйөөсү менен ажырашып кеткендер, жакыр үй бүлөлөр, такыр үйү жок калгандар барбы? Кайрылышабы ошолор? Бар, ойлонуш керек. Андайдан бир төртөөнү тиги сакалда үйгө жайгаштырдык. Жайгаштырдыңарбы? Несі жок, анан 18 жаштан жогору. Ал кандай үйгө жайгаштырдыңар? Жана арабтар куруп берген. Арабтар аркылуу курулду го. Мен да жаңы долбоор баштагам, жанагы жер тагып участка ошол эң жакыр үй бүлөлөрдү киргизүү боюнчачы, жалпы жамааттан. Ошондойлорду үчөө бар, ошо барбы? ата-энеси жок. Өзү 21 жашта жалгыз жашайт, анан 2 кызы бар. Азыр базар коргондо жасап алсам, анан башка райондорго жылам да. Эң муктаждарды биринчи бүтүрүп алсак, бүт район боюнча. Анан экинчи категориядагы жана жеңил муктаждарга. Ал ошо кышын жазын талада жүрөт. Кышта бирөөнүн үйүндө жумуш жасап акча табат, ошондойлор бар. Барбы? Ошолорду тизмелеш керек. Телефондор бар да. Жана Арык, Назик келин алчы. 2 баласы менен жалгыз, ата-энеси жок. Бир туугандары жок өзү эле. Черемушкада ал. Азыркы эме боюнча, телефон чалуу боюнча айтып берсеңиз. Азыр мага Клампунгуттун тургуну Рустам деген жигит телефон чалды. Үйүнө жергиликтүү кеңештин депутаты, номер 68-лицейдин директору Алмаз Мустапакулов деген жигит барып, тиги Рустамды уруп атыптыр, аялы менен кошуп уруп атыптыр азыр. Мага тезде жардамга келгиле деп чакырды. Причинасы урган себеби бул Мустапакулов деген жасалма токтом жасап, айыл өкмөттүн скважинасын өзүнө менчикештирип алган. Анан жакында аны биз прокуратурага кайрылып алып койгонбуз. Анан аны ошо айылдын эле тургунуна скважинаны бергенбиз, өчүрүп жандыруу милдетине. Анан сен эмнеге прокуратурага жазасың деп тиги Рустамдын үйүнө барып уруп атыптыр. Азыр биз жардамга кетип атабыз, орган адамдарын да чакырдык. Калган маалыматты өзүнөн угабыз. Рустам. Жанагы биз барып тарткан скважина жөнүндө да? Ошол жөнүндө. Жанаракта тартканбыз, мынан жеке ишкер жигиттер өздөрү оңдоду, тиги жигиттер иштетип атып бузуп койгон. Утур бузуп атып элден акча сураган. Мустапаковчу. Анан ошол жеке ишкерлер өздөрү оңдоду, өздүк салым менен айыл өкмөттөн жардам берилди. Баягы тарткан скважина ошо боюнча прокуратурага кайрылганбыз да. Тиги скважинаны ремонттоо иши жүрүп атканда бизге жолдо тоскоолдук жараткан. Алмаз келип тополоң жасап, эмнеге оңдоп атасыңар мен скважинам деп. Анан ошо боюнча элдик көзөмөлдүн мүчөсү катары Рустам да кол койгон. Ошого барып үйүнө барып азыр уруп атыптыр токноктоп. Барайлычы. Ошол скважинаны бул кандай сатып алганбы же кандай? Не кылып өткөзгөн болчу өзү токтом чыгарды? Мурунку созушта Алмаз Мустапакулов жергиликтүү кеңештин төрагасы болгон. Анан бул жигит 3 жыл Россияда качып жүргөн өзү. Депутатпы? Депутат. Кайсы бир иштери боюнча качып жүргөн, Россияда жүрүп, анан мөөнөтү бүтөрдө келген дагы жасалма токтом даярдап, өзү төрага болгон, печаты өзүндө болгон, жасалма токтом даярдап, ошо скважинаны өзүнө өздөштүрүп алган. Анан аны канча жыл эч кимге бербей иштетип жүрдү. Тиги дыйкандарга суу сатып жүргөн, элден утуру квартал сайын акча алып жүргөн, айыл өкмөттөн акча бөлүнгөн ага. Тиги скважинагачы. Анан тиги ортодо 2 ай суу бербей элге скважина бузулду деп элден акча сураган. Анан бизге кайрылуу келип түшкөн, биз суудан кыйналып атабыз. Анан жеке ишкерлер менен биргеликте биз барып ошо скважинаны оңдоп, насосын жаңылаганбыз, жаңы трансформатор койдук, сууну чыгарып койгонбуз. Анан тиги кайрадан тоскоолдук жаратпасын деп биз прокуратурага берип койдук көчүп. Алмаз Мустапакулов. Анан ошо кол койгон элдик көзөмөлдүн мүчөсү Рустамга сен эмнеге кол коесуң деп уруп атыптыр үйүнө барыпчы. Азыр барып көрөлү, жерине тартабыз. Жанагы билим берүү тармагында иштеген адамга мүмкүнбү ушул нерсе? Бирөөнүн үйүнө каракчылык менен бастырып кирип. Тем более элдин скважинасын тартып алган кишиге. Ооба. Прокуратура чечими деле бар бизде. Ясно.